Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымда жана мырзалар. Мына ушинтип ЛТРди кайрадан Билерман Ордо күзгү сериялар жыйынтыкталды. Бүгүн биз атайын чыгарылышка буга чейинки биздин клубда ойноп кеткен Кыргызстандагы белгилүү тамашоу клубтарынын бири Универсал командасын бүгүн биз Билерман Ордого чакырдык. Кош келипсиздер, урматтуу Универсал командасы. Анда эмесе мен команда курамын Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнга Актилек Айдаров келген Универсал командасынын мүчөсү. Камболот Маматов команда мүчөсү. Бүгүн Билерман Ордодо. Жакшылык Аматов ар дайым күлүп жайнап жүргөн позитивдеги Жакшылык бүгүн Ордодо. Амантур Орозалиев. Амантур өзүнүн тапкычтыгы менен айырмаланып келет. Нышанбай уулу Садык Универсал командасынын локомотивтеринин бири бүгүн Ордодо. Жана команданын капитаны Калыбек Турдубаев. Мына ушул Универсал командасы бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы оюн жүргүзмөкчү. Калыбек мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Сиздер менен көптөн бери көрүшө элекпиз. Биз сиздерди көрүп турганыбызга клуб кубанычтабыз. Манаңыздар кандай жаңылыктар чыгармачылыкта? Телекөрүүчүлөр менен амандашканча сөздү сизге берейин. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, урматтуу командалар, Билерман Ордонун жалпы күйөрмандары. Бизде чакырсаңыздар эле келе беребиз, дайым жакшы көрөбүз Билерман Ордо келип ойногон. Себеби кичине башыбыз иштегенге аракет кылат ушул жерге келгенде. Той-пой менен эле жүрө бербей. Анан алдыда жаңылыктарыбыз буюрса декабрдын ортолорунда бир жаңы пландарыбыз бар. Жаңы чыгарылыштарыбыз бар. Ошонун үстүндө жүрөбүз. Жаңы жылдан кийин бир кинобуз чыгат. Жакшы жаңылык бар экен. Команда оюнга даяр, демек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздерди биздин экранда жаңы күйөрмандар отурган болсо, телекөрүүчү отурган болсо, биз аларга сиздердин назарыңыздарда экранда турган даректерди жазууга чакырабыз жана биз сиздерден мыкты суроолор күтүп калабыз. Өнөктөштөрүбүз, демек, биздин Барбол кондитердик фирмасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Адал Татылдайма жаңы гана продуктор бизди сүйүндүрүп келет. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгиликтерди каалайт. Эсеп азырынча 0-0. Бүгүнкү сиздерге оюнга суроо жөнөткөн телекөрүүчүлөр мына булар. Калыбек мырза. Милан Абдразаков Бишкек шаарынан, Мусудабаева Ош шаарынан, Арзматулу Марлен Стамбулдан, Елена Гладышева Санкт-Петербургтан, Нурзат Мусаланова Таластан, Чопунай Кулебаева Кадамжай, Мирбек Жусупов Алай районунан, Александр Герасименко Новочебоксарск, Шермамат Райынбеков Аксы районунан. Жана ошондой эле билетсиз раунда суроолорубуз бар, актив дизайн суроолор бар. Эсеп 0-0, биз биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Актилек, элинде жаңылыктар. Маанай кандай, жакшыбы? Алай жакшы, ушу күндө той зор болуп атат. Охо. Графиктер толтура. Жык. Жакшы, сон маанай жакшы баарыбызда. Эң кымбат алып барган тоюңуз канча гонорар түзгөн, эгер сыр болбосо? $400.
$400. Калганы кээде бекердер алып бара бересиз. Тааныш билиштерге. Бекер алып барган күндөр көбүлө болот. Алпар үстүнө акча кошпогон. Кошмой кошо ала барган тойлору болот. Иши алып барасың деши кошмой кошосуң го. Жакшы, биринчи раундда силерге каршы Раяна Токтуралиева. Урматтуу команда. Илгери Токойдо тамашалык суроо. Илгери Токойдо жегенге азык түгөнүп калат экен. Мындан улам арстан бардык жаныбарларды топтоп жыйын курат. Бар келгенде арстан ачкалыктан кырылып кетет электе бир амал ойлоп табалы дейт экен. Мындай чечим, менин чечимим мындай. Арабыздагы эң чоркок жаныбарды жейбиз, коркок жаныбарды жейбиз дейт. Ал учурда демек бул коен сөзсүз түрдө жана коен аман калуу үчүн мен арстанда да күчтүүмүн дегендей жооп кайтарат. Маанисинде да. Эми сиздер коен эмне дегенин таап бериңиздер. Кетти минута. Коен сүйлөйт дейт. Жок. Коен не деген жооп? Арыстан немеден коркот го? Аялынан коркот го? Ошондой айтпады экен а? Тамашалуу жооп берген, бирок мааниси сени коен арстандан кыймын деген нерсе болгон да. Мен аялыман коркпойм деппи? Бул бир жооп дейли, аялынан коркпоо. Жок, мен аялыман коркпойм. Сен Аялынан коркосуң деген. Арыстан балким дейт. бул бир жооп, мен экинчи вариант кандай? Экинчи варианттарда издей берели. Бир деле жоопко такала албайлы деген. Жок, ушу турадайбы. Жок, бошко ойлоп көрдүм. Баягы анекдоттон алынган эмес. Артында айы болгон деген анекдот бар да. Ошо Коен артына. коен артында Коен менен айы кудалашкан эмес. Айтсаңыз тезирээк убакыт. бир анекдот болот мындай. Коендун артында айы болот, айы коен бар баарына сайлай берет да, сайлай берет. Артында айы жүргөн болот. Жүр, сен менен мушташам деп эле алып чыгып, мушташып бирген эле тайып жеген. Башка. Бир жерде ушундай бир жооптон кийин мен сенен кыймын дегендей болуп калат да. Аялынан корккондор жебейлүү дейби, а? Айт, ошондой. Мен аялыман коркпойм дейби. Аялынан коркпогондор жебейт. Анда силердин оюңар кандай? Азыр тамашалоогондо эми ошо аял менен, жашоо менен тамашалашат да, андан башка тамаша болушу эмес. Берде арстан менен коендар Башка жооп жок болду. Мен сенен кыйын чуркайм деген эмес. Кармап келгиле дейт да, туурабы арстан? Балким мен. Сразу убакыт алып кала бербейлби, токтоп. Убакыт негизи бүттү, мен азыр мына таймер бүтүрбөй калмасаңыз болот. 15 секунд калды. Иштегенде эле токто деген жооп менен иштейт. Тура бүтүп билтат бизге айтпай атат. Ушундай эле жооп. Калыбек мырза. Коен айтып атат да, мен арстандан да күчтүүмүн дегендей, ушундай маанайда бир жоопту берген да. Демек ал эмне деши мүмкүн? Элестесеңер, мен арстандан да күчтүүмүн деген сөзгө кайсы сөз айтышы мүмкүн? Буга тең келерлик сөз. Ошол өзү ушундай бар го, арстан бардыгынан коркпойт, бирок аялынан коркот дегенчи. Анан мен аялыман коркпойм деген сөздү айткан болсо керек деп ойлодук. Мен аялыман коркпойм. Коен айтып атат, Ооба. Түшүнүктүү жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтайын. Коен демек өзүнүн аман калуусун ойлоп, ал ушундай бир жоопту берди. Ал жооп мындай жооп болчу. Ким арстанга тийсе, ал менден жакшылык күтпөсүн дептир. Мына ушул сөзү менен ал өзүн өлүмдөн сактап калып атат. Кайсы бир деңгээлде амал издеп чыкты. Ким арстанга тийсе, менден жакшылык көрбөсүн деп. Азырынча эсеп 1-0. Телекөрүүчү тарапка. Коен өзүн сактап калып атат. Ал жерде эми арстан аялынан намыстан кетип кайра өлтүрүп салышы мүмкүн коенду. Ошон үчүн ким арстанга тийсе, менден жакшылык көрбөсүн деп, ал арстанды коргоого алгандай сөз сүйлөгөн. Эсеп азырынча 1-0. Экинчи раунд. Телекөрүүчүлөрдүн настроениясын түшүрбөй бир кылып. Биринчи раундду ошентиңерби, Жакшы. Чопонай Тулибаева Кадамжай районунан суроо жөнөткөн. Суроого кулак салабыз. Кыргызстан, урматтуу команда, аябай кооз жаратылышыбыз менен мактанабыз. Жана ошондой эле мөмө жемиштерге дагы бай өлкөбүз. Бизде өскөн бардык мөмөлөрдүн ичинде уругу данеги болот негизинен. Бирок бир ушундай мөмө бар, Калыбек мырза.
анын уругу дагы, данеги дагы болбойт. Бирок ал аябай биздин ден соолук үчүн пайдалуу. Кайсыл мөмө жөнүндө сөз болуп жатат? Ол жези эмес. Майызчы. Үзүм да. Урук болот. Урдагы мөмөсү дагы жок дедиби? Кулпунай эмеспи? Кулпунайда майда уруктар бар дейт. Ota ичинде эмес да. Данеги дагы жок, уругу дагы жок деди. Данеги жок, уругу дагы жок. Кайсы мөмө? Ол Кыргызстанда. Кыргызстанда мындай. Же неме? Макага. Мака? Өндүрүлөт да бананчы. Банан уругу бар да. Кыргызстанда. Отсадыда банан бар. Бар. Тамам күлөсүң эле, серьезно айтып. Не болушу мүмкүн, Чындап, не болушу мүмкүн, Пайдасы бар, пайдасы. Ден соолукка пайда деди, а? Ден соолукка Чеснок эмеспи? Чесноктун өзүнөн кайра урук аласың да. Жок, мөмө деп атпайбы? Мөмө ал жемишке Алма, өрүк, ушундай сыяктуу да чын мөмө. жаңгак бар. Жер жаңгак. Албек мырза, жок ал. менимче бул мөмө команда курамында отурган оюнчулардын короосунда болушу мүмкүн. Бул бизде кеңири эле таралган мөмө, Калыбек мырза. Балким сиздин үйүңүздө корооңузда да өсүшү мүмкүн. Садыкта болушу мүмкүн. Кара сууда болот экен. Ак Тилекте болушу мүмкүн. Жакшылыкта болушу мүмкүн. Кайсыл мөмө? Жесеңиз билинбейт да анынчы. Урук данеги бар экени билинбейт. Алып эле жей бересиң. Эми алып эле жей бергенде эми жейсиз да? Калыбек мырза. Кулпунай, малина бар эле бирдей болуп атат. Куранда айтылган, эскерилген 8 мөмөнүн бирине кирет, ушулчу. Мына мындан ашык сиздерге бир жардам болбосо керек. Кайсылар айтылган? Курман. Калыбек мырза. Садык жооп берип коерчу. Садык мырза. Анар. Айтыштыгар. Анар деп ойлонбойт, анар десем. Анар. Жа, тамашташтым. Анар өз турушу урук. Анар же жүзүм, майли. Жүзүм уругу бар да. Мен жоопту кабыл ала берейинби, Садык мырза? Мен эми жоопту кабыл алдым, анткени эми башка вариант сурай албаймын. Жооп кабыл алынат. Бул анар. Садык мырзанын оозунан уш сөзү уктум мен. Эми мен туура жоопту айтайын. Куранда айтылган 8 мөмөнүн бири көпчүлүктөрдүн үйүндө өсөт, ден соолукка аябай пайдалуу, өңү адамдын терисине окшош. Бул албетте анар. Эсеп 1-1. Садык мырза менчи өзүнө ишенген жок. Садык, сиз ишенген? Жок, бирок Садык ошону ойлонуп туруп. Ишенбедиңиз өзүңүзгө, Садык? Я, Садык мырза. Ишенбедиңиз өзүңүзгө? Жок, мен тамашташып айттым. Тамашалашып? Тамаша ушундай кээде чын болуп калат, туура эле болуп калат. Эсеп 1-1. Бул анар болчу. Оюн улантылат 3-чү раунд. 3-чү раунд. Анарды кайсы бир деңгээлде алымдар 5 мөмөсүз деп да айтат. Анткени анардын сырткы кабыгынын түсү адамдын бетинин түсүнө окшошуп кетет да. 3-чү раунд. Мирлан Абдыразаков Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Сиздерге берилүүчү суроо, урматтуу команда, Фредерик Бекбедер аттуу жазуучунун китебинен алынган бир мисал. Негизи бул жазуучунун китебинин негизинде кино тартылган. Кинофильмдин аты 2007. Ошол кинофильмдин аягында ушундай статистика келтирилет экен. Жылына дүйнөлүк рекламага кеткен чыгаша $500 миллиард түзөт. Бириккен Улуттар уюмунун изилдөөсү боюнча ушул рекламага кеткен сумманын 10% бул нерсени 2 эсе азайтканга жетиштүү экен. Кандайдыр бир нерсени. Сиздерге суроо. Ушул реклама кеткен $500 миллиард 10% кайсы нерсени 2 эсе азайтканга жетмек? Минута кетти. 10%. Кинонун бюджетин 2 эсе азайтканга жетеби же?
Так. Juda qiyin narsa bo'lib qoldi ku. Jog'org'i ligaga berishganda bu surov. 500 milliarddan chapta aytgan turib. Reklama. O'shaning 10% bo'lganda qancha bo'lib qoladi? 10%. 50 milyon. 50 milyon. Bir nerseni 2'ye azaytqanda 50 milyon sebepken da. 10% 50 milyard болады. 50 milyard. 50 milyar. 50 milyar. Ha 500 milyon. Neni 2'ye azaytqanda? Tak. 2007 degende 2007-жылдары не болгон өзү? 2007. Дүйнөдө статистика боюнча эмне болгон? Бул статистика боюнча алып. 2007 9 бүткөн да. Çok siyasi bir olganda Surov. Kinonun atı 2007 orta Surov. Ошо 2007-жылы дүйнөлүк бир нерсе болгон да. Ошодон улам. Значит, ачарчылык бул бир нерсе болгон окшойт да. 200 azaytqanda. Кино Же болбосо мамлекет плюс дегенде мындай зордук зомбулукту азайтууга жардам берет. же болбосо Кинонун бюджети. же болбосо мамлекеттин карызы. Бюджеттен нерсе жардам берсе болот. Ошо мен деле ошо Ошо мамлекеттин карызы. Aqtilek çok beredi. Қалыбек мырза, ким жооп берет? Aqtilek çok beredi. Ақтілек. Мен үйгө кете берейинчи. Бул эми жана дүйнөлүк деп алынып атпайбы? Дүйнөлүк статистика боюнча 2007-жылы ошол жылдары дүйнөдө эмне көйгөй болду эле? Бириккен Улуттар уюмунун изилдөөсү боюнча экен бул. Ысырапкерчиликти азайтуу. 50 миллиард доллар ушул нерсеге Биринчи ысырапкерчилик. Ысырапкерчиликти 2 эсе азайтканга 50 миллиард доллар кантип? 50 миллиардты чачып жүрсө сакашып Ысырапкерчиликти азайтып 50 миллиард доллар алып калса болушу мүмкүн. Ақтілек. Зордук зомбулук. Расмий мен жоопту ушу деп кабыл аламын. Зордук зомбулук Жөн зордук зомбулук деп койдуңар да. Жетмектептир. Мен жоопту кабыл алдым. Ордодон пикир сурап коеюн. Ордонун пикирине сиздер угуп көргүлө. Ақтілек мырза, ордодо эмне пикирлер бар? Урматтуу алып баруучу, мен оюмча бул ачкачылык. Көп мисалдар келтирилет. Эгерде Америкадагы жаш балдар таштандыга таштаган тамак менен бүтүндөй Африканы бакса болот дейт. Эгерде 50 миллиард доллар менен балким Африкадагы ачкачылыкты же бүтүндөй дүйнөдөгү ачкачылыкты 2 эсе кыскартса болоттур балким. Ачкачылык. Ачкачылык менен жакырчылык үндөш эле кетет. Менимче жакырчылыкты азыр дүйнөдө ачка калган менимче аз эле пайыз болсо керек, бирок жакырчылыкта жашаган адамдар көп да. Бириккен Улуттар уюмунун изилдөөсү боюнча Ақтілек мырза, жылына реклама кеткен чыгашанын 10% дүйнө жүзүндөгү ачарчылыкты 2 эсе азайтканга жетет экен. Көрдүңүзбү? 2 эсе азайтканга. Азырынча 2-1 эсеп. Азырынча 2-1 жана биз телевизор тарапка 1 упайды беребиз. 4-чү раунд. Қалыбек мырза, угуп атасызбы? Тамашоу клубу дейбиз, Ушу бүт шайыр жигиттерди командалар топтогон учурда бул расмий тамашоу клубу барбы же жокпу? Азыр жок. Жабылып кетти. Эми жетекчибиз башка заграница чыгып кеткен үчүн пока что жабылып турат да, азырынча балким келгенден кийин кайра ачылаттыр. Ермек Турбаев менимче Америкада, Азыр ошто кудду ушундай Кыргызстандын көбүнү көңүлдүү жигиттер деген болуп атат. Азыр международный эл аралык болуп, Каракалпакстан, Өзбекстан, Казакстан, ушул жактан Оштон, Бишкектен, Баткенден, Жалал Абадтан командалар келип азыр ошол жактан талантын көрсөтүп атат жаштар. Мирбек Жусупов, Алай району Гүлчө айылынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу команда, мен мындай суроом бар сиздерге дейт. Ислам дининде Алла Таала адал кылган нерселер бар. Бул адал дегенчи. Ошолордун ичинен Алла Таала өзү эң жаман көргөн бир нерсе бар экен да. Бирок өзү адал деп айтылат экен. Бирок аны аябай мындай жаман көрөт экен ушул нерсеничи. Адал болсо дагы жаман көрөт экен. Жактырбайт экен. Эмнени
Минута кетти. Жей турган нерсеби же? Жок, жей турган нерсе эмес. Шариаттагы? Жей турган нерсе эмес, ооба. Адал нерсе бул талак болсо керек. Алланын каары келет. Ошону айтып бербейлиби? Башка вариант эле келбейт же сага. Ошол. Убакытты үнөмдөп көрбөйлү болсо. Кырбат болуп берди чындап. Убакыт үнөмдөлгөндө өтүп кетти да бирок. Калыбек мырза? Бул ошол адал нерсе өзү негизичи. Биз талак берет го. Ошол деп ойлойбуз да. Алланын каары келет. Эң жаман көргөн нерсеси деп. Аябай жактырбаган сөз. Бул чындыгында талак сөзү экен. Жок, туура. Бул үй бүлөлөрдүн бузулуп кетишин эч качан каалабагандыгын билдирет. Үй бүлөлөр ар дайым бекем болсун деген Кудай Тааланын өзүнүн да ушул үй бүлөнү бекем болсун деген ниеттегиси да булчу. Эсеп 2-2. 5-чи раундга старт берели. 5-чи раунд. Акыркы жолу концертиңер кайсы жайында болду Калыбек мырза? Жазда. Не? Концертиңер. Жазда, жылда жазда болот. Азыр YouTube'га чыгара элек, ошону көрөрмөндөр тынбай сурайт. Болубуз деп атат, той менен. Жаздагы концерт YouTube'га чыга элекпи? Чыга элек. Бирок себеп концертти башка жерлерден интернет аркылуу саттык да кичине. Кыйын кылабыз да. Концертти өзүң саттыңарбы? Баягы сайттар бар да. Кичине актадыбы? Ооба. Актив дизайнын суроосу. Команда сиздерге берилет бул, Калыбек мырза. Белгилүү футболчулардан кимдерди билесиз, Калыбек мырза? Месси, Роналдо, Пеле, Неймар, Марадона, Пеле, Пепе дегендер. Лоло, Пепе. Ойноп эле жүрөсүз да негизи өзүңүз эле. Футбол эми жоролор менен ойногон убакта ойноп коебуз. Сизде 4 жыл ойнойсуз да? Түшүнүк бар бир аз. Кичине түшүнүк бар, анан өтө кызыкпайм. Түшүнүктүү. Футбол боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, өзү да өлкөсү да чемпион болгон Пеле кайсы бир кесиптин ээсин пулеметчикке окшоштурган? Кайсы бир кесиптин ээсин Пеле пулеметчикке окшоштурган? Кимди? Кетти минута. Пеле киносунда жок да андай. По-моему, баягы ток алып бергенде, ок алып бергенде эле ошондой болгон эмеспи? Ток алып бергенде. Кайсы бир кесиптин ээси. Сүрөтү жок болсо кесиптин ээсинин? Жок, бул токтоп тур. Значит, пулеметчикке окшоштурган болсо, боксерлор берет. жок, неме келе? Дуалды шуган эшик. Жок болгон да бирок. Устачы. Андай жок болгон да Пеле. Болгон. Ошол болуш керек, Кесиптин. Ол вакытта Кыргызстанда футбол болбогон да, ол вакытта. Жок, баягы шуба чакырып. Дагы эмне болушу мүмкүн? Пулеметчи мындай баягы тыр атат да, мындай аткан болсо. Ойлодум. Боксерлордун бирөөсүн деп атпаймынбы? Тайсон Фьюри, Марат. Кесиптин ээси деп атат. Боксерлор экен. Спортчу да, спортчу. Мухаммед Алиев Жок, бул кесип дейт. Бозон бул спортчуну деп деш мүмкүн да. Пожарный деген эмеспи? Пожарный болушу мүмкүн. Ошондойлор. Калыбек мырза, Пеле демек футболдон алыс кетпейт. Ким болушу мүмкүн? Актилек мырза жооп берет. Актилек. Болду, айтып бербейм, айта берейин. Жоопту кеңешип жана чөп өсүп кетет го, газон. Ал убакта эми ошондой газондор болгон да, бизге эми келгени менен ал жактар өнүккөн бизге чейин эле. Ошол учурда деле жана чөптү тегиздегендер бар го. Ошолор вибрация менен тегиздейт да, жана электрический иштеген. Ошондой сыяктуу болот да, вибрация. Плимут атканда деле ушундай кетесиң да, бетиңден. Сиз көргөнсүзбү плимутту? Көргөн. Атып көргөнсүзбү дешесиң? Демек газонду тегиздеген чарба бир багбан дейли, Ооба, багбан, ошону. Газонду тегиздеген ошол Адис. Футбол таласын газон тегиздеген Адисти пулеметчикке салыштырган Пеле. Жоопко кабыл алынат. Эми пулеметчик дегенде Актилек мырза, биздин оюбузга тынбай аткан бир жоокер кирет дейли. Футболдо дагы футбол оюну жүрүп жаткан учурда ким тынбайт, Актилек мырза? Газон тегиздеген. Газон тегиздеген футболдон кийин тынбашы мүмкүн. Мен туура жоопду айтамын. Актилек мырза, бул футболдук баяндамачы жөнүндө сөз кетип атат.
Комментатор, Ақтілек мырза, комментатор. Пеле ушуну пулеметчикке салыштырган. 3-2 эсеп. 3-2. Кадрда дүние чемпионда ким чемпион болот деген бар талаш тарышта жүрүп атат. 6-чы раунд. Эмне үчүн баяндамачы комментатор силерге оюнга келбеди? Мен бир аз түшүнбөй калдым. Мага келди эле, бирок мага точно келди да. Шермамат Райымбеков Ак Сай районунан силерге каршы суроо берет. Сиздердин назарыңыздарга бул телекөрүүчү Москвада кадимки метродогу поезддерди көрүп турасыздар. Ушуга улай эле поезддин сүрөтүн сиздерге көрсөтөмүн. Метродо ал жерде адамдар көбүнчө метродо жүрөт. Сиздердин назарыңыздарды мына ушул нерсеге бурмакчы телекөрүүчү. Урматтуу универсал командасы. Мени кызыктырган дейт, мына ушул сиздер көрүп турган РЖД 2D0027 аталышындагы поезд. Сиздер көрүп турган. Бул албетте Советтер Союзу убагында чыгарылган өтө эски поезд. Муну алмаштырып коюу деле кыйын эмес. Москвалыктарга, бийликке ага күчү жетет экономикалык финансылык жактан. Бирок мунун иштеп жатканын эки себеби бар дейт. Учурда дагы иштейт экен. Эки себеби бар дейт. Биринчи себеби метродо бардык поезддер сыяктуу эле жүргүнчүлөрдү ташыйт. Сиздер мунун экинчи себебин таап бериңиздер. Эскилиги үчүн дагы кандайдыр бир максатта колдонулушу мүмкүн экен да булчу. Экинчи себеби кетти. Бирөө чыккан эмеспи, бирөө жарым мурда Сталин дегендей. Жок, Элге пайдасы бар да бунун. Элге пайдасы бар, потому что булчу Грузбу бирдеке ташыйбы? Жок, бул элди ташыйт биринчиден, экинчиден өтө катуу кетпейт. Карыялар үчүн дейсиңби? Аксакалдар үчүн өтө катуу кетпейт да бул. Азыркы быстрый поезддер чыгып кетип атат, кетет да. Давлениясы көтөрүлгөн, адам ден соолугуна да пайдалуу, зыяндуу жактары бар да. Инвалидтер, майыптар үчүн да удобный болушу мүмкүн да. Бирок жаңы жасап койсо деле болот, бирок жасабайт деп атат да. Жасабайт. Себеби ал жаңы жасаса тез кете турган болуп калат да. А бунун өзүнүн скорость ограничение бар да, ошодон ашпайт. Эмне болушу мүмкүн? Же ошондой, же болбосо мына РЖД деген неме реклама иштегенде бир нерсе төлөсө керек да. Же ошол үчүн она РВД деп атат го, ошол фирма. Болушу мүмкүн, а? Жакшы вариант айтып. Өзүнүн бренди болушу мүмкүн, ошол фирма нечкиден. Акылкылары. Именно ушул цифраларынан дагы айтат да. Ошол нерсе, ошол өзүнүн эмеси, эмблемасы. Азыркы күндө башка ошондой эле жаңы жазып көрөт да РЖД, чынбы? Сен бул биринчилеринен да. Калыбек мырза. Угуп атам. Алло. Жооп бересиздерби? Жооп бериңиз. Жооп беребиз. Актилек жооп берет. Өтө эскилиги үчүн дагы бир пайдасы бар экен мунунчу. Карыяларга пайдасы бар. Себеп? Себеп бул өзүнүн ограничениясы бар да, бул азыркындай тез жүрүүчү поезддардай тез жүрө албайт бул. Өзүнүн ограничениясы бар. А ошо бирдей кынанда жүргөндүгү үчүн жанагы адам ар кандай ден соолугу, ар кандай болушу мүмкүн. Карыялар, жаш балдар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер чыгып калышы мүмкүн. Өтө тез жүрбөгөндүгү үчүн. Түшүнүктүү жооп кабыл алынат. Метро элестетиңиздер, Калыбек мырза. Метродо автобус сыяктуу көчөдөн кандайдыр бир кооздукту көрүү мүмкүн эмес. Метро бул караңгылыкта жүргөн транспорт. Поезддер метродо. Бул поезд, мына ушул сиздер көрүп турган эски поезд, үй жайы жок бомждар үчүн аларга убактылуу түнү менен уктап ошол жерде эс алуу үчүн гана кызмат кылат экен. Ушул поездге уруксат берет экен, ушул поездге. Эмне үчүн бөлүп айтып атам менчи? Ушул вагонго бомждар келип жатат экен түндө, эс алат экен, уктайт экен. Калыбек мырза. Ушундай жооп. Эсеп 4-2. Телекөрүүчүлөр 2 упай айырма менен алдыга чыгып атат Калыбек мырза. Оюн улантылат. 7-чи раунд. Александр Герасименко сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, урматтуу универсал командасы.
Россияда белгилүү психолог Олег Краснов бир ушундай айтканы бар экен. Пенсия курагындагы адамдардын өзүнүн үйүндөгү короосундагы чарбалык иштерге көп кызыгуусу, жана чарбалык иштерди мисалы үчүн помидор эгет, чөп жулат, айтор ушундай иштерди байкап көрсөк, улуу муундагы адамдар көп жолу аткаргысы мындай тез аткаргысы келет, кызыгат ушул нерсегечи. Помидорду сугоет, картошкасын карайт, башкасын карайт, союздун отун отойт дегенде, пенсия курагындагы адамдар байкап көрсөк, чындыгында огороддо иштегенди жакшы көрөт, короодо. Бирок алардын максаты психологдун айтуусу боюнча, Калыбек мырза, кандайдыр бир түшүмдү көбүрөөк алсам, ушул помидор жакшы түйсө экен, болгарский жакшы түйсө экен деген максатта эмес, башка бир максатта үйүндөгү короодо жумуштарды аткарганды жакшы көрүшөт экен. Башка максатта. Эми сиздерге суроо. Психологдун ою боюнча пенсия курагындагы жашы улгайган адамдар кандай максатта короодогу жумуштарды көбүрөөк аткарууга ашыгат? Бул жерде эмне сыр бар? Сыр бар. Кетти минута. Aynen vakt ötkörüş. Kanı koylanışma adamda. Vakt ötkörüş. Kıyımlı hareket. Stresten arlar. Alaksız da, alaksız. Densolukka da. Densolukka. Bu bir ana bekinisi misal үйүндөгү. Densolukka degeniz men alaksızgan başka da, densolukku başka. Bunlar alaksız değil. Jaş ötköndө эмнеге başka işke жарабайга бар. Анан тазалык да болушу мүмкүн. Эми тазалык эми баарына эмес да, бирок кээ бир адамдар гана тазалык бар, тартип бар. Пенсия курагында да атат да. Жаш өткөндөн кийин уже адам жыйнана баштайт. Алыш максат эмес. Жок, ой натуралдуу бир нерсени жеш эмеспи? Жок, ондой ол неме ой жок уже андачы жеш. Болушу мүмкүн, неге болушу мүмкүн эмес? Натуралдуу болушу мүмкүн да. Өзүгө турат. Оода. Бирок андай турган болсочу, түшүм көбүрөөк түшүшүн каалайт да. Оода көбүрөөк натуралдуу жеш керек болот. Ушул жерде тамага дейт да. Өзүнө алаксыз түшүнүп Демек бул ошо өзүнө алаксыз стресстен арылаш. Башка нерселерге Стресстерди айтып турду. ошо нерсени алаксыз. Амайланышы жакшы болсо. Бул оңой жооп болуп атат. Бул любой адам айтат да. Калыбек мырза, Ордодан жардам алат окшойбуз. Бизде бир варианттар болуп атат, бирок бул бардыгы эле ошентип ойлоп кое берет да. Оңой жооп болуп калды. Биз кыйын болуш керек. силер ойлоп атасыңар да, убакыт өткөрүш керек деген. Убакыт өткөрүш биринчиден ошо менен алаксыз керек. Ал жок, алаксууга да кирбейт булчу. Ошо Ордодон жардам алсаңыздар мен 20 секундда берейин. натуралдуу нерсе жеш керек деген дагы келди бир. Жардам аласыздарбы Ордодон? Жардам алабыз. Кетти 20 секундда. эмне болушу мүмкүн? Өзү жаш артыруу максатында жаш чечиш үчүн кыймылдаган адамдар өзү жаш элестер. 8 саат иштеп көнүп калат дагы. Кара электен иш кыла берем Пенсияга көбүнчө иш кылган адамдар чыгат да, жөнөкөй адам пенсияга. Ya birilerinin ayıkla da var. Калыбек мырза, Айзын тандай ушуларды. бирөөнү тандап, бирөөнү токтолуңуздар эми. İşte gönüp var adam. Ордодон жардам болду. Ушуларды общий бир жооп койсок болбойбу? Бир жооп бере бериңизчи кана. Общий бир кылып. Мисалы үчүн мен айыл кара элекмин, ишке жарайм мен. Мына иштеп атам 8 саат, ден соолугум мыкты. Кошуналар менен сүйлөшөм деп дейт да. Ошон бирөөсүнө токтолуңуз анда. İştep könüp kalan adam. İştebey kalsa depresiya düşüp kalır. Ova, iştebey kalsa kayra... Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтайын. Балким үй бүлө мүчөлөрү, неберелерин бардыгын бир жерге топтоп, ушу короого чакырып, алар менен жумуш кылганча, алар менен эң негизги максаты сүйлөшүү экен. Урматтуу команда, сүйлөшүү. Психологдор ушундай жыйынтык чыгарыптыр. Анткени зеригет экен, улуу муундагы адам зеригет экен, ушундай экен да. 5-2 эсеп, урматтуу команда, 5-2. Çamdağınızlar, telegörçüler 3 upa aldığa çıkıp gitti. 8. round. 8. roundda start berебиз. Жакшылык мырза, уатасызбы? Эң мыкты аткарган
сатира дейбизби, номер дейбизби, кайсы өзүңүзгө жаккан кайсы номер бар? Бүркүт. Бүркүт, Елена Гладышева Санкт-Петербургдан сиздерге каршы суроо берет. Калыбек мырза, демек бул телекөрүүчү сиздерге суроо берген. Алгач мен суроого байланыштуу предметти студияга көрсөтөйүн. Калыбек мырза, сиздердин назарыңыздарга профилден кыркындысын берип атам. Телекөрүүчү негизи мен алгач суроону окуйн. Белгилүү легендарлуу спартандык падыша Ликург деген тарыхта Спартанын башчысы болгон. Өзүнүн кол астында иштеген, кызмат кылган спартандыктарга акчанын ордуна сиздер кармап турган темир сыяктуу ушундай кыркындыларды, бөлүкчөлөрдү пайдаланууга буйрук берген. Эми ал убактагы темир кыркындылары бир аз башкача болгон. Мен силерге мисал үчүн алып чыктым. Калыбек мырза ушул сыяктуу, ушул өлчөмдөгү темир кыркындылары берген акчанын ордуна. Эмне үчүн спартандыктарга бул падыша Ликург акчанын ордуна мына ушундай кадимкидей эле темирлерди пайдаланууга буйрук кылган? Бул жерде эмне максат бар эле? Падышада кеттим да. Максат темирден ар кандай нерселерди жасайт да. Жок, андай максат. Айлыктын ордуна да отпойбу? Айлыктын ордуна берген. Ушудан өзүнө да керектүү адамга пайдалуу бир нерселерди, идеяларды, адамдарга акча керек болгондо, адам дагы баш иштейт да. Ошого темирден дагы ушул мына керектүү, бирок будан дагы керектүү бир нерсе жасасын деген да. Кайра базарга алып чыгып саткан акчага. Бул темир любой нерсе болот дегенби? Же каласаңар кылыч болот, каласаңар тыйын жасалгыла деген. Тыйын жасалгыла. Жаңылык бир нерсе жаса деген да. Өзүңөр жасалгыла. Да керектүү бир буюм. Мен айтпайынчы. Мынау илгери акча деле ушундай темир болгондо, беркинде монеталарчы. Темир ал акча менен мынун темирдин экөөнүн маниси бир эле, акчага ончолук неме болбогула, өч болбогула, ондой мани бериш мүмкүн. Эмне манини бергенде да бул жерде? Бул деле акча, бул деле темир, ол деле темир. Эмне маниси бар? Неме кылбогула? Бири-бирин өлтүрүлбөгүлө. Акчага болгон үчүн акчага кул болбогула деген да, адамгерчилик. Дегенде башка вариант чыкпайт Жакшы. Бул деле темир, ал деле темир деген. Мен деле ошондой. Калыбек мырза. Биз эч ой чыкпады, бирок биздин амантөр жигитибиз бир башкачараак ойлондук. Ушул бир жооп беринчи чындап. Амантур. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай истесиң? Жок, илгери кагаз акча болбогон да. Илгери деле ушундай металлдан болгон, күмүш, анан немелер болгон, алтындар болгон. Алтын теңгелер болгон, күмүш теңгелер болгон. Бул жерде Спарта доорундагы акча назарга тутулуп атат да. Айта бериңиз. Бул жерде кандай маанини билдирет деп айттыңыз го сиз суроодочу, акырында. Бир маанини билдирет, ушудан ушундай жыйынтык чыккан деп. Мен ойлодум, бул деле темир, ал деле темир. Экөөнүн мааниси бирдей эле, просто акча болгон немени мынчалык күчөйтпөгүлө деген да. Ошондой маанини билдирген деп, акчанын кулу болбогула дегендей маанини билдирген. Эми адамгерчиликтүү дегендей ой чыгып атат. Акча көп кызыкпагыла дегендейби? Бири-бирин өлтүрүп жүрбөйдү. Жооп кабыл алат. Бул деле темир, ал деле темир. Жооп кабыл алат. Мен туура жоопту айтам. Ликург булардын байлыктарын, жоокерлердин байлыктарын, ошо алтын күмүшүн баарын алып койгондагы ордуна ушундай темирлер берип атат. Акчаларын алып койгонда. Эмне үчүн десе, акча, байлык, жакшы жашоо дейлик, ушу менен биргеликте, аскердик, батырдык духту барып жогото берет экен да. Адамдар байлыкка кызыга баштайт экен. Империялардын жок болушу да ушул го. Империялардын жок болушу, адамдар акчага кызыгып, өзүнүн идеясынан чыга баштаганда империя жоголот. Ликург мунушун билген дагы, эгер менин жоокерлерим байлыкка кызыгып кетсе, алар согуша албай калат деген, жүрөктөрүнө акча толуп, жүрөгүнө орноп калат дагы, алар биз жеңилебиз деп туруп, алар бардык темирлерди пайдаланууга буйрук берген. Жооп негизинен туура эле. Акчага кызыкпагыла деген. 9-чу раундга старт беребиз. 9-чу раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз күзгү сериялардын эң акыркы оюнун ойноп жатабыз. 27 ноябрь бүгүн. Мырза жетектен Универсал тамашоо командасы бүгүн биздин ордодо.
атайын чыгарылыш жана Арзымат уулу Арген Стамбул шаарына силерге каршы суроо берет. Урматтуу универсал командасы, назарыңыздарга барыңыздар билесиздер, Стамбул шаарына барганда болуш керек, баргандар. Стамбул шаарын Европа менен Азия бөлүгүн бириктирип турган эки чоң көпүрө бар. Асма көпүрө, негизинен Асма көпүрө. Асма көпүрөнүн, ал көпүрө Фатих Султан Мехмет хан атындагы көпүрө деп айтылат. Ушул көпүрөдө башка көпүрөлөрдө болбогон бир өзгөчөлүк бар. Билесиздер, эки тарабы асма, чоң тростор менен асылган көпүрө, түйүндө эч кандай эме жок. Маселе ал жагында эмес, асмалыгында эмес, маселе башка жагында. Анткени асма көпүрөлөр Нью-Йоркто дагы бар, көп жакта бар да. Бирок ал жактарда бул өзгөчөлүк жок экен. Стамбул көпүрөсүндөчү кандай өзгөчөлүк болушу мүмкүн? Минута кетти. Жок, мен киносунда көргөн элем да, бир кинодо. Бирчи эки баягындай дүйнө эки жакка тартылып кетпеш үчүн ошол көпүрө бири-бирине байланып турат деген да. Бул жагында бир шаар бар, бул жагында бир шаар бар да. Ошону эки жакка тартылып кетпеш үчүн, адамдарды багындай неме болуп кетпеш үчүн дегендей уккам мен. Киносунда көргөмүн. Жок, суроону башынан айтып коеюн, түшүнүгүңүз. Өзгөчөлүк деди. Мындай, Мындай көпүрөлөр көп деди, туурабы? Турциянын 30% Европага карайт, 70% Азияга карайт да. Ошол экөө Европа менен Азиянын ортосунда эките көпүрөсү бар деди. Стамбулдун ортосунда эките жер. Мен аны көптөн көрдүм, бирок ал бөлүнө турган маселе эмес экен. Бөлүнбөйт. Кайякта көпүрөлөр бийик деп эле. Ошол көпүрөнүн бирөөсүнүн өзгөчөлүгү бар экен башка көпүрөлөрдөн. Эмне өзгөчөлүгү бар? Экөө тең асма көпүрө, экөө тең бийик көпүрө. Мен ойыма баягы эле келди ошол. Аталышы бар ошол. Олар только кайык менен иштеген да. Бир убакта жер менен иштей албаганда кайык менен иштеген. Баягы көпүрө ачылганбы дейм да. Бирок ол убакта болгон болсо көпүрө ачылыш. Көпүрө ачылыш кийинде. Жип менен тартылып, трос менен тартылган асма көпүрө ачылыш кийин. Ошол эле вариант эмеспи? Өзгөчөлүк. Жок, мен ошо киносунда көргөм. Бир кинодо айтып бергенде ошо көпүрө жөнүндө. Эки мамлекеттин чектешиги болот да бул. Ооба. Значит, ол көпүрөдө таможня бар дейсиңби? Мына ушул мен техникалык өзгөчөлүгүн айтып атам. Техникалык өзгөчөлүгү. Урматтуу Калыбек мырза. Ошо ачылат. Же болсо шамалдын каршысында ойноп турушу мүмкүн. Жетсе деңиздин бойусунда шамал токтобойт деп берди. Садыкча берет. Калыбек мырза, Садыкча берет. бонус берейинби? Менимче бонус алганыңар жакшыраак да, анткени бул акыркы мүмкүнчүлүк болушу да мүмкүн сиздергечи. Майли. Кетти минута бонус. Немеден бир неме көргөн маселе. Көпүрө ошо кайсынысы экен билбейм. Короче, кетип калган, наракта бүтпөгөндөй көрүнөт да. Бияқта токтоп тургандай көрүнөт. Чакын барсаң анан нарагы көрүнөт да. Ошол көпүрө өзгөчөлүгү эмне? Техникалык өзгөчөлүгү. Курулуштун өзгөчөлүгү бар да. Бир нерсеси бар экен да. Значит, курулуш эмес, жок. Вообще шаардын үстүнөн өткөр койгон. Ошондой өзгөчөлүк эмесми? Шаарлар турат го, жашоочулар. Жок. Экте неме, арал болгон болсо, аралдын ортосундагы көпүрө да бул. Буда машина каттабайт эмеспи? Эки жак будан балким бирден эле машина өтөт, башкадан эки линиядан өтсө. Техника өтөттүр баягындай. Көпүрөдө өзгөчөлүк техникада өтөт го, бир башкача кандай. Калыбек мырза, Баягындай поезддар кошумча убакыт аяктады. Ким жооп берет? Эми жооп бериңиздер эми. Болор иш болду. Калыбек мырза. Бир вариантты токтолоелу, Садык айт. Мен Амантурдан бир вариант угуп атам. Ошол бир аз техникалык өзгөчөлүк дегенге жакыныраак. Амантур мырза, сиздин версияңызды айтсаңыз? Мен могу жерден линиялар өткөн го. Мындай темирден ток мененчи. Ал жакта ошондой жерде андай зымсыз эле жүрө турган немелер болгон, автобустарчы, азыр деле бар. Балким ошондой автобус өтө турган шартта ошондой мост жасалгандыр деген. Өзүнчө бир линия, трамвайный деп ойлоп атам. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Ортосундагы версия угуп көрөлүчү анда. Бизде вариант бар, бирок анча жакшы вариант эмес. Биз ойлоп атабыз, табиаттын ар кандай шартында балким шамал аябай катуу болгондо көпүрөнү оодарып таштабаш үчүн балким бул көпүрөгө бир торлор орнотулганбы, шамал ошодон өтүп кете турган деген же ортосунан бөлүнүп атайын ошол жерден шамал өткөнгө бир шарт түзүлгөнбү деген дагы бир вариант болду. Андан тышкары балким бул көпүрөнү мисалы кептерлер аябай көп деп билебиз. Турцияда дагы бардык эле жерде анан кептерлер конбой турган бир өзгөчөлүктө жасаганбы, бирок бул деле жакшы вариант эмес. Бизде вариант чыгып атат.
эгерде техникалык өзгөчөлүгүн эске ала турган болсок, дүйнө жүзүндө көп эле көпүрөлөр, ушундай асма көпүрөлөр металлдан курулат. Анан бир аз ири болот, өйдө көздөй. Бул Стамбулдагы көпүрө бетондон салынган жана түп-түз болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтайын. Башка көпүрөлөрдүн, асма көпүрөлөрдүн өзгөчөлүгү бул көпүрөдө тирөөчтөрүндө кадимкидей лифттер иштейт. Урматтуу билермандар, лифт чокусуна чыгып, нары барып, кайра бери келип, эки жактан түшүп кете турган лифттер иштейт. Башка көпүрөлөрдө мындай лифттер жок, урматтуу билермандар. Эки тирөөчүндө, ушул мен атайын ушул обзорду алдым сиздерге. Тирөөчүндө лифттер бар. Өзгөчөлүгү ушунда. Калган бардык жагынан окшоштуктар көп дүйнө жүзүндө. Кабыл этиңиз. Демек бүгүнкү оюн жалпы эсепте 6-3 эсебинде телекөрүүчүлөрдүн пайдасына бүгүнкү оюн аяктады. Кол чабуулар болсун, телекөрүүчүлөргө чоң рахмат. Калай, кайсы суроо жакты? Бизге баягы Спартан суроосу өтө ойлондурду да. Чындап таппай аткан жерден эле аман тур. Тапты, ошол суроо жакты чындап. Мага эмоций жакты. Елена Гладышеванын суроосу, Спартандыктар жөнүндө, Бул Елена Гладышеваны биз куттуктап коелу да, биздин Россиядагы биздин телекөрүүчүбүз. Спартандыктар жөнүндөгү суроосу бүгүнкү оюнда мыкты деп табылды команда үчүн. Эми команданын оюнуна кандай баа берсек? Себете мырза, сизден пикир угуп коелу анда. Жетиштүү деп ойлоймун. Урматтуу алып баруучу, биз бүгүн командадан позитивдүү оюнду жана жеңиштүү күттүк эле. Тилекке каршы жеңилүү болуп калды. Мен эгер адашпасам, бул команда жайкы сезондо ойногондо жеңген. Туурабы? Анан бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт деген сөз бар. Бүгүнкү жеңиш булар үчүн өтө трагедия болбош керек. Болгону бир күнүмдүк бир көрүнүш катары сыпаттайбыз. Кийинки оюнда жеңет деп үмүт кылабыз. Анан команда бүт мүмкүнчүлүгүн колдонуп ойноду. Сиз туура белгилеп өттүңүз, жогоруда бир аз пассивдүүлүк байкалды, талкуулар солгунураак болду да. Эмнегедир. Анан кийинки оюнда ушул ызылдап арыдай талкуулашса жакшы болот деп сунуш кылам. Анан бүгүнкү оюнда эки билерманды мен мыкты катары белгилеп атам. Бирок бирөөсүнө токтойм. Спартан жөнүндөгү суроону Амантур аябай жакшы тапты. Амантурду белгилейм. Андан тышкары ордодо капитандын дагы ролу чоң болду. Капитанды мен мыкты деп эсептеймин. Себеби мөөнөтүнөн мурда тапты эле бир суроону, бирок убакыт үнөмдөлбөй калды. Ошондой болсо дагы ордого упай алып келгени ошол. Анан Садык мырза дагы бир мындай орусча айтканда случайный эле бир жоопту берди эле, ал туура болуп калганы. Демек Садык мырзаны деле мыкты десек болот. Ошону дагы айтыш кыйын болчу. Бирок сиз атап айт десеңиз, мен капитанды мыкты дейм бүгүн. Бул команданын бизге келип ойноп атканы өтө бир жакшы самалык деп билем. Анткени биз билебиз, ушул Билерман Ордодо ойногон ушул команданын просмотру YouTube'да 100 миңден ашып кеткен. Мен ошого аябай ыраазымын да. Биз өзүбүздүн ойногон командалар көп болсо 20 миңге жетип атат да, ашы барса. Булардын ушунчалык көрөрманынын бары мени аябай кубандырат. Азаматсыздар, бизге келип турушуңуздар керек. Азыр болсо Барболдун сыйлыктарын, токочтордун татууларын тапшырып коелу сиздерге. Барболдун токочтору, ширинтери студияга. Кудай мырза, кышкы сериялардагы оюндарда сиздерди күтөбүз ушул жерден. Жана бардык биздин клубка кызыккан бардык тарапташтарды кызматташууга чакырабыз. Билерман Ордо Кудай мырза кышкы серияларга старт алды. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү мени жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар. Күчтүү сериялар ушуну менен жыйынтыкталды.